Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Urmatu telekörüçüler, jana radio oğuçular. Kayradan sizler menen joluguşup kayradan oturuğunuzga çekten çeksiz maktolar. Allah Teala'ga çeksiz maktolar. Jana Peygamberibizga salavat jana salamlar bolsun. Maktoo jana salavattan keyin Allah Teala siz bizden ar bir kılgan ibadatыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү түп тамыры менен кечирген болсун. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте бүгүнкү күнү кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда мен Шарапов Бактыяржан биздин алып баруучубуз урмат таксырыбыз жок болгондугуга байланыштуу мен өзүм 1 саат бою сиздер менен болмокчумун. Андыктан ушул биздин теледен жана радиодон алыстабай биз менен болуңуздар. Анткени бүгүнкү күнү жалпы элибизде көйгөйлүү болуп аткан, жалпы элибиз ушул боюнча айтып берсеңиз деп көпчүлүк сурангандыгы үчүн ушул ысырафтын зыяндуулугу, ашыкча чыгымдын зыяндуулугу туурасында сөз кылмакчыбыз. Анткени бизде чынында эле өлбөгөн жанга кыш келет дегендей, өлбөгөн жанга бүгүн күз келди. Я Аллах, күздүн күнү жаз жарыш, күз күрөш дегендей бүгүнкү күнү урматтуу тууган, ошол тойлор менен алек болуп, тойлорду кандай өткөрөм, тойлорду кандай берем, элди кантип чакырам деп сиз бүгүнкү күнү көйгөй кылсаңыз, сиздин чакырган тоюңузга мен кантип барам, эмне алып барам, дегеле эмне кошом деген мына ушундай көйгөйлүү маселелер болгондуктан көпчүлүк адамдар ушул нерсени суранышкан экен. Андыктан ушул тема туурасында сөз кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Албетте эми урматтуу мусулман бир туугандарым, бул ысыраф жана ушундай ашыкча чыгымдардан сактаныштын эң эле биринчи жолу, эң эле аны тосуунун жолуну биз таптык. Албетте бул илим болуш керек деп. Себеби урматтууган Аллах Субхана Таала пайгамбарыбызга биринчи эле өкүм бергенде икра, оку деп өкүм берген. Ошондой эле Аллах Кур'ан-ы Каримде өкүмдө фа'алам аннаху ла илаха индаллах, билгин бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп өкүм берген. Мында дагы билгенге дегеле окуганга. Ошондуктан адам баласы кайсыл нерсе менен алек болуп жаткандыгын билиш үчүн буга илим керек. Кайсыл нерсеге вакытыны коротуп жаткандыгы, дегеле тапкан пешенеттер акчасыны иштетип жаткандыгын билиш үчүн дагы буга илим керек. Ошондой эле кайсы нерсе арам экендигини, кайсы нерсе адал экендигини билиш үчүн дагы илим керек. Кайсы нерсени кылсаңыз чынында эле сиздин үйүңүзгө, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө, айлана чөйрөңүзгө пайда болот, аны билиш үчүн дагы илим керек. Ал эми кайсы нерсени кылсаңыз зыян болот, аны билиш үчүн дагы илим керек. Дегеле устаздарыбыз айткан, бейишке кириш үчүн дагы илим керек, дозоктон кутулуш үчүн дагы илим керек. Сооп табыш үчүн дагы илим керек, күнөөдөн алыс болуш үчүн дагы илим керек. Ошондон бардыгыбызга белгилүү, Аллах Таала эң биринчи пайгамбарыбызга икра, окугун деп өкүм берген. Ата бабабыз эзелтен айтып келген, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деген. Ошондон өнөрлөрдөн бул эң улуусу албетте илим. Акындарыбыз айткан, илим алып илим менен жүзүң жарык, илим алып илим менен бакыт табып, илим менен канчалык жүзүң жарык. Илим билим илимдин күчүн кара, илим дүүлөр жетүүдө максатына деп айткандай, ошондуктан чынында эле бүгүнкү күнү эң негизги мына ушул көйгөйлүү маселелерди айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң дилиң күйөт. Чынында эле айтпасак деле жалпы эл билип атат, бирок канса дагы бир адам жек көрүнүш керек, бир адам жаман көрүнүш керек. Канса дагы уга турган насаат алам дей тургандарга айтышыбыз зарыл болуп атат. Себеби урматтуу туугандар, мен чынында эле үйрөтүш үчүн келген жокмун, башкарыш үчүн дагы келген жокмун, тарбия кылыш үчүн деле келген жокмун, балким эскертүү үчүн гана келдим. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вазаккир фа инна зикра танфаул муъминин", эскертүү момундарга пайда берет деди. Ошондуктан биз эскертебиз. Урматтуу мусулман менин бир тууганым, эгерде сиз ар бир кылган өзүңүздүн пешенеттер тапкан акчаңызды
özünün orduna, özünün joluna degele Allah Taala öküm bergen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem körsetip ketken joldorga iştetseniz, bul dünyada dagı ökünbeysiz, ahirette dagı ökünbeysiz. Jana siz oşonça iştep tapkanыңызды özünün orduna iştetүүнүн jolunu bile turgan bolsoňuz, bir garış kursağınız üçün ömürüňizdi düýne menen ötkörбөйсүз. Balkim sizde dele oşal ibadat kılganga, sizde dele namaz okuganga, sizde dele Kur'an okuganga, sizde dele ilim alganga, degele siz dagile çının dele el katarında barço jelerge barıp es alganga sizde dele mümkünçülüğünüz var. Ar bir özde mümkünçülüğünüz var. Oşontan bugünkü eң negizgi temabız uşul ilim jaştarga degele ar bir karıbı, akılesi bar adamlarga ilim alууdu sunuştayt elek. Kaçan ilimiňiz bola turgan bolso, kaçan da oşol malumatыңыз bar bolgon bolso, oşondo aytılgan ustazdардын sözünü, tüşünü sizge dagı oňoy bolat. Oşondo anın aytılgan sözünü balkim dem berip, uşul toora aytdı, men dele uşintip okudum ele, men bir kitaptan uşintip kördüm ele dep aga dagın duh bergenge sizde dagı mümkünçülük bolat. Bugünkü urmatly toğan aytılgan sözlerge degele ustazlarыбыздын bayandarına, Kur'an, ayat, hadiske kala verseçi, sın takkandarыбыз толтура. Bunu emnelikten albette ilimi yok. Je olbosam düşünbөгөндүктөн, je olbosam oşondan malumatыбыз joktugudan biz bugünkü özüdön ustazlarыбызга Kur'anda uşunday kelgen, hadisten mınday dep aytılat degen Peygamberimizdin sözünü dagı sın takkanga çeyin, degele oşolodun katasını izdep taup alganga çeyin hareket kılıp жаткан учурубуз бул дагы bir көйгөйлүү болуп эсептелет. Ошонтан урматтуу менин мусулман bir туугандарым, албетте келиңиздер, bir adam эч качан эл болбойт, bir тамчы эч качан сел болбойт. Kaçan bardığız başımız birige turgan bolsa, mına oşonda urmattığan köygöylü maselelerde jеңip çıksak bolat. Keliңizdер andыкtan men Allah Taalanyň Kur'andagy ökümlerini bilişimçe aytуунун hareketini kılayın, anın kemçiligini, anın toluk bolboy kalgan jerini siz toluktаңыз, oşentip, ova mınal tuura, buga dagın monal жерди koşsa jakşı bolat ele degen fikirlerdi ayta turgan bolsoňuz, mına oşonda aldıga jılışыбыз dagı oňoýrak bolat. Mına oşonda bir köygöylü maseleni çeçip, çınında ele uşul bugünkünü jalpыбызды kıynap жаткан nerselerden alыс boluş dagı oňoýrak bolat. Antkeni urmatly tuğan, menin bir tuğan agam bar, bir tuğan akem bar, Ma'ruf degen akem, oşal aytat, İslam dini maga jaktı deydi. Öte jönökeyle söz, birok öte tasirli da. İslam dini maga jaktı deydi. Ya Allah, bardığız ile musulmanbız. Hudaga şükür, Kırgızstanda 96%'den aşon musulmanbız. Birok uşul İslam dini maga jaktı dep ayta albayбыз. Айтсак деле жөнөкөйдөй көрүлгөнү менен урматтаган эмнеси менен экендигин билбейбиз. Чынында эле бардыгыбыз ата-энебиз жагат. Ата-энебизди өтө жакшы көрөбүз, бирок көпчүлүк адамдарга таң калыштуу. Өзүнүн энесине, өзүнүн апасына, апа мен сизди жакшы көрөм деп айтыш өтө оор экен да. Өтө кыйын экен. Ошону айтып кой десең, жо баары билет да. Ошан телефон çalып айт, апа мен сизди жакшы көрөмсүң. Жок, эмне деп ойлойт деп элечи урматтаган. Мына ошондой эле ислам дини мага жакты. Неге? Анткени урматтуу тууган, ya Allah, ислам дини ушунчалык жеңил, сиздин төрөлгөндөн баштап өлгөнүңүзгө чейин. Sizdin albatta akıl esip çoğoyğonunuzdan başlap, oşol aksakal bolup özüňizdin orduňuzdy tapkanga çeyin, büt bardygy uşunçalyk jеңil, uşunçalyk rahat, uşunçalyk jırgal neseli körsetilgen, attiň arman, jalpy musulman boluu menen birgelikde bir dagı ne kıldık, jеңилдикти tapпай kaldık, balkim uşunçalyk bir oor jaşoodо jaşap жаткандай. Men kantip bul neselden kutulam, kaçan uşun neseler bütöt dep жаткандай, tarizde jaşoonu ötkörüp atabız. Oşontan urmatly tugandar, egerde surooňuzlar bolsa, mına tüz efirge uşul ısraf boyunça, ısraftan saktanуу boyunça degele başka dagı sizlerdi kızıktırgan suroolaryňyz bolsa 0707 07 06 94 nomerine SMS kaltırsanızlar bolat, bilgenizse жооп беребиz. Albatta urmatly tugan, emne üçün biz ısraftan saktanışыбыз kerek. Antkeni Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytgat, kulu vaşrabu ve la tusrifun. Jegile, içkile, bir vak ısraf kılbagla. Ova,
той дегенде той, жешин керек, ичин керек. Бирок бизде Кыргызда жакшы сөз бар эле, тойго барсаң тоюп бар дегенчи. Ал нерсенин маанисиге дагы жетпей калдык, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү ушунчалык тойлорду өзүбүзгө өтө машакат кылып алдык, ысраф көп болуп атат. Аллах Таала Куранда ысраф кылбагыла. Эмне үчүн, урматтуу тууган? Анткени оорунун эң көбү тамак ашты көп жегенден болот. Оорунун эң көбү тамак ашты көп жегенден болот. Устаздарыбыз айтат эле, сен дастаркондун үстүндө канча көп отурсаң, даараткана, улуу сөздө уят жок, туалетте дагы дал ошондой көп олтурасың дейт эле. Чынында эле туалетте көп отурушлук ал жакшы жер эмес, балким жиндердин мекени. Жиндердин жайы, сизге болгон душмандардын бардык жайы, эң көп оорулар, дегеле жагымсыз жыт мына ошол жактан болот. Ошондон бүгүнкү күндө ата бабабыз укпаган ооруларды менен ооруп жатабыз. Ата бабабыз көрбөгөн дарыларды ичип атабыз. Мына ошондой деле урматтаган дагы ооруларыбыз көп. Мунун эң негизгиси мына ошол ысрафтан экендигин билишиңиз керек. Кайсы нерсе ысраф болот, аны билиш үчүн бизге илим керек, урматтаган. Ошондон мен жалпы сентябрь башталганда айттым эле, азыр дагы айтамын, биздин мектептеги дегеле жаштардын ар бирөсүнүн окуусуну, ар бирөсүнүн билүүсүнү караңыз. Себеби я Алла, латын тилинде айтканда интеллигент болуш үчүн, же болбосо орусча айтканда высшее образование болуш үчүн, арабча айтканда алим болуш үчүн, өзүбүздүн кыргыз тили менен айтканда ошол эле билимдар, илимдүү болуштук үчүн, урматтаган, көп китеп окуш керек, окууну көбүрөөк улантыш керек, бир аз нерсе менен эле болду канаттанбаш керек. Анткени атабыз айтып кеткен, илим алыш ийне менен кудук казгандай, ушундай кудукту казган сыяктуу болуп муну каза бере турган болсок, мына ысырафтын алдын алуу, ысыраф дегенди оңойраак түшүнүшлүгүңүз мына ошондо пайда болот, жеңил болот, урматтаган. Эгерде бизде илим жок боло турган болсо, кайсы нерсе ысыраф болуп атат, кайсы нерсе текке кетип жатат, сиз кайсы нерсеге мээнет кылып, анан каяка чачып атасыз, мына ошону дагы оңойраак түшүнөсүз. Илимиңиз жок болсо муну түшүнбөйсүз. Айса айта берет, той жакшы да, эми той кылганга эмне жетсин, тойлор улансын, дагы келели дей беребиз. Ооба, урматтуу менин мусулман бир туугандарым. Я Алла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эң жаман той бул байлар гана чакырылып, кедейлер калып кеткен той деген. Сиз ошондо, урматтаган, эң жакшы той өткөрүп жатасызбы, же эң жаман той өткөрүп атасызбы? Тоюңуздун башталышы эле эмне менен башталып атат? Эң жаман той. Эми караңыз, урматтуу туугандар, бизде ушул диний түшүнүктүн, дегеле жалпы эле илимибиздин аздыгынан өтө кыска ойлонобуз. Өзгөчө динге келгенде эле көбүрөөк асылабыз, динге келгенде эле көбүрөөк түшүнүктүү болуп, оозубузду толтуруп, башкаларга биз акыл үйрөтүүнүн аракетин кылабыз. Караңыз, мисалы, бир адам ажылыкка жөнөп калган болсо, бардыгыбыз айтабыз, кошунан кедей турганда ажылыкка барышганың дурус эмес. Кошунан кыйналып кедей турса, ажылыгын кантип кабыл болсун. Кошунан өзү кедей болуп жатса, анда ошого бергениң жакшыраак. Кошунан өзү кедей боло турган болсо, ажы той өткөрүштүн не пайда дейбиз бардыгыбыз, ажылыкка жөнөгөндөчү. А бирок, урматтуу тууган, бүгүнкү күнү эч кандай ажы деген сөздү ажылыкка барбастан туруп, катар машиналарды коюп, чоң ресторанда той берип атат. Аларды айткан жокпузго. Кошунан кыйналып жаткан учурда чоң ресторанда той беришлигиң, кошунан кыйналып жаткан учурда катар машиналарды коюп закиска чыккандыгың, бул деген эч кандай пайдасы жок. Бул кабыл болбойт. Кошунан кыйналып жатса, сен уулуңду чоң ресторанда той берип өткөргөнүң бул экөө бактылуу болбойт деп айта албайбызго. Айтпайбыз дагы, урматтуу тууган. Ошондон чынында эле бүгүнкү күнү күз келип калды. Жалпы кыргызыбыз той менен алек болуп, уулумду кантип үйлөсөм, же болбосо үй той кантип кылсам, эч нерсе таппай калсам машина алдым, ушу машинамды жууп берсем деген нерселер менен алек болуп жаткандыгыбыз, мына ошол бардыгы ысрафка кирет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха ла юхиббул мусрифин". Албетте Аллах Таала бул ысраф кылгандарды жакшы көрбөйт. Жакшы көрбөйт, урматтаган. Жек көрөт деген жок, жакшы көрбөйт деп атат. Неге? Бүгүн сиз ушул баянды угуп туруп, же болбосо ушул сөздү угуп туруп, болду мен ысраф кылбайын деп тоба кыла турган болсоңуз, Аллах сизди ушунчалык жакшы көрөт. Эми, урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү ачык айтканда эл эмне дейт деген өтө чоң оору калды. Бүгүнкү күнү
baş oorusу meyli, iç oorusу meyli, көз oorusу, kol oorusу, өт oorusу, başka makul bardыгını darыланса болот. Бирок урматтуу тууган, жалпыбыз дарылана албай турган, кутула албай турган бир эле оору калды, өтө чоң оору. Эл эмне дейт? Мен элдикини жегенмин да. Элдикини жегенден кийин элге дагы бериш керек деген туура эмес түшүнүктү өзүңүзгө алып, ел карыз кылбаса дагы өзүңүз элге карызмын деп мойнуңузга алып, ошондуктан ушунчалык кыйналып атасыз. Жакында эле мен Өзгөн районунда болуп келдим. Ошол жерде бирөөсү ачык эле оозудан жаман сөз чыгып, сөгүнүп жатып айтып атат да. Кызыны турмушка бериптир. Тою болуптур, бардыгы бүтүптүр. Бирок дагы деле салт санадан кутула албай атам дейт. Бүгүн кызды көшөгөдөн чыгарат экен, дагы бир күн күйөө баланы чакырат экен, андан кийин мындай кылат экен, дагы мындай кылат экен. Салтыдан тажа бүттүм. Менин быйылкы тапкан кирешемдин бардыгы ушул тойго эле кетип калды деп сөгүнүп атат. Ошону айттым, динсиздик деп мына ошону айтат дедим, урматтуу тууган. Мына ошондуктан ар бирөөбүз илим, дин илимини дегеле макул жалпы илимди ала турган болсоңуз, кыскасы түшүнүктүү илимдүү адам менен сүйлөшүү дагы оңой болот, аларга түшүндүрүү дагы жеңил болот. Ошондон балабызды дагы, кызыбызды дагы, өзүбүз дагы, жашпы, каруу, чоңбу, бардыгыбыз ошол илимге басым жасап туруп илим ала турган болсок, буюрса айтылган сөздөрдө аят, Куран, хадистерди дегеле элибизде болуп жаткан жаман жат көрүнүштөрдү түшүнүш дагы оңой болот. Өзүңүз түшүнбөсөңүз, башка бирөө айтканда, болду, мен ушуну биринчи жолу угупмун, жакшы уктум, жакшы айттыңыз деген нерсе пайда болот.